Assalamu alaikum. Аманшылықта, тыншылықта көрішкенге шүкір айталы. Азыр мен сүйлеп атканда кичинекей кыздар келип туруп калды. Бул бир жакшы жашан. Несеттен дегенде жаш бала деген периште деп койду. Булардын күнөөсү жок, булардын ниети таза, булардын нур жаркырап турат. Көргөндө көңүлүм көтөрүлөт. Бул Кыргызстан кимдики? Бул президенттики эмес. Бирдеке сиз айтасыз го, президент антыш керек, президент мынтыш керек. Же депутаттардык эмес, бул министрдик эмес, бул баардыгыбыздын Кыргызстаныбыз. Биринчи кезекте ушул бөбөктөрдүн Кыргызстаны. Балким биз көп ката кетирдик. Көп нерседен мүчүлүш кетирдик. Ошон үчүн Кыргызстаныбыз азыр аксап турат. Бирок ушул балдарыбыз өнүккөн Кыргызстанда жашаш керек. Адилеттүү Кыргызстанда жашаш керек. Берекелүү Кыргызстанда жашаш керек. Мен эмнеге айтып атам? Ыймандуу бийлик, берекелүү жашоо деген бекер эмес. Мен бир окуяны айтып берейин. Бир падыша болгон. Ал өзү падыша болгусу келген эмес. Бизде азыр суранып барып атпайбы? Жалынып, мени дайындап кой, мени шайлап кой, мен кыйынмын. Өзү мен кыйынмын дегендин өзү туура эмес. Бул бир. Экинчиден кыла албаганды кылып берем деген өзү туура эмес. Үчүнчүдөн кылбаган нерсени кылдым деген өзү туура эмес. Азыр адамдар шайлайбыз, муну кылып берсең деп, эптеп добуш алуу үчүн кылып беребиз деп атабыз. Жалган бар жерде береке жок. Чындык карытпайт дейт, жалган жарытпайт дейт. Ошон үчүн мен суранат элем. Ушул шайлоодо бир жалганчыларды шайлабайлы, анан жалган айтпайлы. Эгер колунан келбесе айт, колунан келбейт деп. Эмне себептен дегенде азыр ачуу болгон менен эл түшүнөт. Ошон үчүн ушул бөбөктөрүбүз азыр келип туруп атайын туруп угуп кеткен бөбөктөрүбүз бактылуу болсун десек, биз жалганчы эмес, таза партиялар шайлашыбыз керек. Эмне себептен дегенде жалган жарытпайт, чындык карытпайт. Бул кыргыздын сөздөрү. Мен бир окуяны айтып берейин. Бир падыша өзү падыша болгон эмес. Ал мезгилде атадан балага калган, өлүп бараткан падыша айтат: "Мен эми акыретке барганда жооп берем. Жакшы аркамдан бир иш калтырыш үчүн, тигил жакта жүзүм жарык болуш үчүн эмне кылышым керек?" дегенде, сен дейт, балдарыңа же энелериң эмес, күйөө балаң бар дейт. Ошого бийликти өткөзүп кет дейт. Анткени күйөө бала аябай чынчыл экен, адилеттүү экен, таза экен, ыймандуу экен. Анан ал мен болбойм десе болбой, падышанын каты менен, мурасы менен падыша болуп калат. Ошондо аябай ыйлап, биринчи кылган ишим эмне болгон билесиздерби? Ыйлап отуруп, мен каалаган жок элем, бирок аманат болуп калыптыр, мурас болуп калыптыр. Эми ушунча элге кантип жооп берем деп ыйлап отуруп кылган биринчи иш болгон экен. Аялын чакырып туруп, аял падышанын кызы да, колдорунда, кулактарында бүт алтындар. Мунулардын баарын топто деген экен. Топто эмне себептен дегенде казынага өткөрүп беребиз. Бүгүндөн баштап мен падышамын, сен үстүңдөгү байлыкка да мен жооп берем. Элдин ортосу болсо кедей болуп жашайлы, болбосо биз элге күйбөйбүз деп. Ошентип отуруп аялын айтат экен: "Же мени танда" дейт, "же байлыгыңды танда" десе, аял да акылман аял экен. Айткан экен: "Буга чейин жакшы күндөрдө сен менен болдум, эми мындан кийин кыйын күндөрдө сен менен болом" деп. Анан кийин ушунчалык байкуш кедей жашаган экен падыша, бирок эл үчүн кызмат кылган экен. Жардам берип деп жардам сурап келген киши анын ороосун көрүп, турмушун көрүп кайра кетип калчу экен. Эмкиде мен буга жардам алганча келейин деп. Өзү кедей болгону менен 2 жылдын ичинде мамлекет ушунчалык байыган экен. Адамдар колдоруна алтын, күмүш акчасын көтөрүп алып, садага бергенге, кайрымдуулук кылганга киши таппай калган экен. Ошон үчүн бул бийликтеги топуктуулук, нысаптуулук бул элге аябай таасир этет. Мен силерге бирдекени эле убада кылам. Ушу элдин ичинде болсок экен, карасаңыздар азыр биздин кээ бир мурдагы башчыларыбыздын бир чоң тилеги бар. Аларда байлык бар, аларда таасир бар, аларда ат бар, бирок өлкөмө бир келип кетсем, ала тоомду бир көрсөм, адамдардын арасында жүзүм жарык болуп бир мындай жылмайып жүрсөм дегенде эки көзү. Ошон үчүн бир эле тилегибиз, элдин ичине кирдикпи, элдин ичинен чыкпайлы. Тилегибиз эле ошол. Мен дагы бир деген тилек кылып атам. Эгерде депутат болуп калсак, байыбасак экен. Анткени ал жак байый турган жер эмес, айлык аз эле. Эгер ошол жака барып байып кетсе, бир балекеттери бар да. Ошон үчүн элдин рызкысынан Кудай сактасын. Акыретте 2 суроо бар дейт. Рызкыңды кайдан таптың? 1 суроо, кайда короттуң? 1 суроо. Ушул 2 суроого жооп бермей сайын бир кадам алдыга жылбайсың дейт. Эмне үчүн биз ыймандуу дедик? Биз өзгөрүүнү тия таладан баштайбыз. Илгери бир бала дейт, өзгөрүүнү издеп, бакытты издеп талага чыккан экен. Кетип атат дейт, кетип атат. 1 жума жүрдү, 2 жума жүрдү, 3 жума жүрдү. Алдынан бир акылман чыгыптыр. "Балам, каяка барып атасың?" "Мен сапарга барып атам." "Эмнеге?" "Бакыт издеп." Ошондо айткан экен: "Балам, бакытты алыстан издебе. Балам, бакытты өзүңдүн жүрөгүңдөн изде" деп. Чындап эле жүрөк элестетип көр, бүт дүйнөдө аламат болсун, жүрөгүңдө бейпилчилик, кубаныч болсо, сен өтө бактылуусуң. Бирок бүт дүйнөдө бейиш болсун, бүт дүйнөдө жаннат болсун, абат болсун, бирок жүрөгүң сыгылып турса, кысылып турса, сенден өткөн бактсыз адам жок. Ошон үчүн ыйман нур койдук. Бул жерде ойлоп атат көпчүлүгү молдокелер деп. Жок, ыйман деген бул адеп, ыйман деген бул уят, ыйман деген бул намыс. Эми сиздерден эки эле нерсе суранайын, ошону менен бүтүрөйүн. Айланайын. Мынау калпакты сатсаң болот, костюмду сатсаң болот, микрофонду сатсаң болот. Мынау кесип бар даракты сатсаң болот, бирок намысты сатпа. Эмне себептен дегенде дейт, байлыкты жоготсоң, содадан табасың дейт, же генчтен табасың дейт.
Эгерде дейт илимди жоготсоң аалымдардан табасың, китептен табасың, бирок намысты бир жоготсоң башка эч качан таба албайсың дейт. Көз алдыңда 1000 сом берип, карындашыңды бирөө жетелеп кетсе чыдай аласыңбы? Чыдабайсың ага. Бирок азыр көз алдыбызда 2000 сом берип жигиттерди жетелеп баратат. Дүйнөдө кээ бир элдер бар, ачыгын айтайын, чечендер. Бирөөсүнө тийсең, калгандары тебелеп кетет дейт. Ошон үчүн аларга тие албайт. Аз болсо да көп элдер коркот андан. Сурап отурбайт экен, сен күнөөлүү, сенден кеттүү, жок. Алар дуруп койдуңбу, башкасы келип сенден тебелеп кетет дейт. Ошон үчүн ынтымактуу элге эч ким батын албайт. Бизде намыс болсо, бардыгы болот Кудай кааласа. Иман болсо, бардыгы болот. Азыр айтабыз, кыздарыбыз бузулуп кетти, тигинтип кетти, мынтип кетти. Эмне үчүн кыздарыбыз ошентип кетти? Анткени жигиттерде намыс жакшы болбойт. Ошон үчүн мен суранат элем, добушту сатпайлы. Ушул жер үчүн, ушул эл үчүн Манас атабыздын башы кеткен. 37-жылы атылган аталарыбыздын тарыхын бир окуп коелу. Тайлак Батырдын, Курманбек Батырдын тарыхын бир окуп коелу. Алар жанын сайды, башын берди, өздөрүн курман кылды. А биз алар түптөп кеткен мамлекетти товарга айлантып сатып атабыз. 2000 сом, 1000 сом. Чубак Ажы Бекер айтпаптыр. Эгерде дейт, кимде ким акчасын алып туруп добуш берсе дейт, тигилер тияка кандай ниет менен барса ошого шерик болот. Тонойм деп барышы мүмкүн. Аксакал, 1 000 000 сомду мен шайлоого кетирдим да, $1 000 000. Ошол жака барып элиме кызмат кылам деп ойлойм, элестетип көрбөйсүзбү? Эмне ойлойм? 2 эсе, 5 эсе, 10 эсе чыгарыш керек 5 жылдын ичинде. Бизнесмен бизнес үчүн барат. Бай байлыгын сакташ үчүн же көбөйтүш үчүн барат. Анан элестетип коюңуз, кен байлыктары бар Кыргыздын, 2700 алтын кени бар экен. Ошонун бирөөсүнө лицензия алып туруп бир Кытайга сатса, сизге берген 2000дерди бар го, миллиондорду 10 эсе, 1000 эсе кылып чыгарып алат. А Кытайга баары бир келип туруп алтынды казып кетет, топурагыбыз тоз болот, канча дарактарыбыз кыйылат, мөңгүлөрүбүз эрийт, сууларыбыз булганат, ошолорго жол бербеш керек. Же өзүбүздүн ишкерлер иштетсин, болбосо тура берсин. Бизден 10 тоок алып келип туруп, кайра бир жумуртканы алып келип берет, ошого бактылуу болуп отурабыз. Биз деле жүрөт элек, адеп державасы деп китеп оку деп койгон долбоорлор менен, балдарды агартуу долбоору менен эмнеге саясатка баратабыз? Сырттан карап ыйлаган менен пайда жок экен. Ичине кирип, жок дегенде бизди көрүп, муну тамакка такалган сөөктөй болуп ушул турат деп корксун. Ошон үчүн баратабыз. Азыр мына билбордтордо биздин сүрөттөр жок, ыйман нуру карасаңыздар. Эми колдон келсе биздин илели. Эмнеге илбей атабыз? Анткени акчабыз жок. Элестетип көрүң, бир билборд Бишкекте 80 000 сом бир айга. Ушундай сүрөтүн коюп коесуң, мен кыйынмын, мен укмушмун, мен сулуумун деген. Ошого 80 000 кетет деген. А 80 000 деген мен министрдин орун басары болгом, мен 2 айлыгым. Мен коштек эмес, китепкананын кызматкерлерине баргыла, музейдин кызматкерлерине баргыла. Алар 4-5 000 сомго жашап атат. Кече бирөө нарында эшик шыпыра деген 8 000 алат экен. Булардын 1 жылдык кирешеси, 2 жылдык кирешеси. Ошол жөн эле турат да. Өткөндө оор учурда көрдүк, ИВЛ аппарат дедик, концентратор дедик. Акча табылбай калды го. Мен ойлопмун Кыргызстанда акча жок экен деп. Толтура экен го. Баягы 2000, 1000 дегендер ошондо иштетпейби? Бизде 2 бюджет бар экен. Өлкөдө бир бюджет жетишпеген. Анан чөнтөктөрдө эсепке алынбаган бир бюджет бар экен. Ал тигил бюджеттен да көп. Болбосо адамдар келип алып туруп 2000ге добушуңарды сурабайт болчу. Намысыңарды сурабайт болчу. Ошого мен суранам, кимге добуш берсеңер бергиле, бирок добушуңарды сатпагыла. Бир чака таза сууга бир тамчы зараны кошуп койсоң бардыгы арам болот. Араңдан топ зорго тапкан берекелүү рызкыңды бирөөнүн арам акчасы менен бузуп алгыла. Сен арам кылып коесуң, аны ким жейт? Балаң жейт. Балаңдын жүрөгү катуу болот, мерез болот. Эртеге сөксө, карлар уйнап барып койсо өзүңдөн көр. Балага баары бир. Кээ бир адамдар бар экен, тойго барып пакетке тамак алып келбейт экен. Эмнеге билесиздерби? Ал той, ал дасторкон кандай акчага келди? Бирөөнү ыйлаткан акчабы, уурдалган акчабы, арам болуп калса балдарым жеп жаман чип калбасын деген кишилер бар экен. Ошон үчүн мен суранам. Биринчи шайлоого барыңыздар. Барбайбыз дегендер да толтура экен. Сөзсүз барыңыздар. Анткени ушу добушум болсо экен, добушумду берсем экен, өзүмдүн өлкөмдүн тагдырын өзүм аныктасам экен деп бизден көп элдер азыр согушуп атат, кан төгүп атат, бирок алардын мамлекети жок. А бизге Кудай Таала өлкөнү берди, дөөлөттү берди. 5 жылда барып бир адилеттүү добушуңду берип кой, таза добушуңду берип кой десе, же барбайм де, же барсам да сатам деп атат. Анан кантип Кыргызстан өнүгөт? Бийлик деген эмне? Бийлик деген ортодогу көл. Ысык көл эмнеге тунук? Анткени ага куйган суулар тунук. Бийлик дагы көл. Ал тунук болсун десең, ага куйган суулар, дарыялар, анан түтүкчөлөр тунук болуш керек. Анан биз болсо добушту сатып, башынан эле булакты чалчык кылып атабыз. Чалчыктан чалчык куралат, ысык көлдү биз сазга айлантып атабыз. Чалчыкка балчыкка айлантып атабыз. Анан эртең бүрсү күнү ырыскыбызды жеп кетсе, тебелеп кетсе, аларды күнөөлөбөйлү. Анткени акчасын алып туруп добуш берген өзүбүз. Ошон үчүн ушунчалык жоопкерчилик кылалы. Эң аягында айтарым, өзгөр аламдан башталбайт. Сапарга ким чыкса, ал тапталат деп коет. Ынтымактуу эл бактабат деп коет. Өзгөрүү тетиги аламдан эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн башталат.
жүрөктө иман болсун, жүрөктө жүзүбүздө нур болсун, элибизде биримдик болсун. Кудайым өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун, эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын, кор кылбасын. Биздин барар жерибиз алыс болсун, бирок жүрөктөрдө намыс болсун. Бизди бириктире турган таза тилектер, таза ойлор болсун. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар.